Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 21-июнь 2022 жыл мен сіздерге Киркамстромдон бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Видеону көңүл буруп аягына чейин күзөтүп туруңуздар. Азыр баруу жол биринчи жолу сіздерге түшүндүрөйүн. Мен турган жер Барпалыклов көчөсү туғандар. Бул жерде 14-чү троллейбустун конечный бар экен. Ушул жерден сиздер башты карай 200 метрдей басып барганда Сарыкулов 13-3 даректе сатылуучу үй жайгашкан. Киркамстром эле бул жерден эч канча бир 150-200 метр аралыкта болуп калат. Мына ылдыйракка бассаңыздар Киркамстром, Дэн Сяопина көчөлөрү болуп калат тугандар. Мектеп, садик, мондай тоюкана, мондай супермаркеттер деле жакын жерлерде бар тугандар. Көптөгөн маршруткалар бул жерден Бишкектин көптөгөн бурчтарына барышат. Балдарыңыздар окуса, бир политех же ошол жактарда окуса деле бул жерлерден түз маршруткалар бар тугандар. Эгер бир аз түз түштүккө карай бассаңыздар, ал жакта Ак Өргө, Ак Ордо жакка чыгып кете аласыздар. Анда эмесе мен сатылуучу үйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңузду комментарийге жазып туруңуздар тугандар. Бул Эрнис дүкөнүнүн жанынан түз батышты карай басып бара бересиздер. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү ушундай бурчта углойдо жайгашкан. Көчө тараптан көрүп турганыңыздардай пескоблок менен тосулуп, жана көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган. Мынакей чыгыш границасы ал жактагы пескоблок бүткөн жерге чейин болуп калат. Андан ары мектеп, садик жакын жерде бар. Киркамстромго деле жакын жерде болуп калат. Жана ошол Киркамстромдогу мечитте, жанында мечит бар тугандар, ошол жерде Бактияр Дамла сабак берет. Кимдер эме болсо, ошол жерге бул үйдү сатып алса, бат эле барып келсеңиздер болот Бактияр Дамланын сабактарына. Андан ары кирейин да калган маалыматтарды берейин тугандар. Бул жерде центральный канализация, свет, суу бар экен, газ деле, природный газ бар тугандар. Мынакей бул короосунун көрүнүшү, жеринин аянты 2 соток экен. Үй жөнүндө айтсак, бышкан кирпич, кызыл кирпич менен бүтүрүлгөн 68 квадрат метр экен тугандар. Окей. Мына ушундай көрүнүштө. Бул бардыгына кирсеңиздер, бул жакта кене эле бир машина баткандай жер бар. Эгер бул жакка айдасаңыз, 2 машина деле баткандай көрүнөт. Аны келсеңиздер, өзүңүздөр деле байкап көрсөңүздөр болот тугандар. Андан ары үй барашный типтеги үй тугандар. Азыр ички тараптарын көргөзөйүн. Документтер боюнча техпаспорт бар экен. Мен ички тарабына кирейин да калган маалыматтарды берейин. Бул мына негизги кирүүчү эшиги. Киргенде мондай коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп келсек болот. Жана түз өтсөңүздөр, үйдүн арыз жагында дагы бир аз короосу бар экен. Ал жакка да өтө аласыздар тугандар. Сиздерге азыр биринчи жолу бул жактагы бөлмөлөрдү көргөзөйүн. Окей, бул жакта мондай бир бөлмө. Балдар обой. Потолок гипсокартон экен, жана чыгыш батыш тараптан чоң пластик терезе орнотулуп да тугандар. Үйдө отопление бар, газ, электр энергиясы жана көмүр менен үчөөсү менен тең иштейт тугандар. Окей. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары пол ламинат экен. Андан кийинки бөлмөнүн полу жыгачтан болгон пол экен тугандар. Бул жакта мондай бир бөлмө. Потолок гипсокартон, пол жыгачтан болгон пол, дуалдары шпаклевка жана түндүк тараптан пластик терезе орнотулуптур. Андан да түз өтсөк, бул жакта дагы бир спальный бөлмө жайгашкан тугандар. Окей. Бул жактын деле потолок гипсокартон, полу жыгачтан болгон пол, түндүк тараптан чоң терезе орнотулган. Мына ушундай көрүнүштө 3 бөлмөдөн турат экен бул жай. Анан азыр коридорго чыгып, ал жакта душ, кухня, тамактануучу бөлмө бар. Аларды деле сиздерге көргөзөйүн бир чекеден. Мен кайра эле коридордомун тугандар. Бул жерден түз өтсөк, бул жакта кухня. Кухня мебелдери калат экен тугандар. Ички тарабынан раковина орнотулуп, суу чыгарылып туруп, потолок пластик экен. Дуалдар обой. Пол кафель тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми ушул эле жерден сол тарапка кайрылсак, бул жакта тамактануучу бөлмө жайгашкан. Пол ламинат, дуалдар обой, потолок гипсокартон жана батыш тараптан бир пластик терезе орнотулуп тургандар. Эми андан ары кайра эле бул коридор менен түз чыксак, бул жакта душ, туалет жайгашкан. Мынакей. Мына ушундай көрүнүштө ички тарабына раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Пол кафель, дуалдар деле кафель экен, потолок пластика тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми андан ары бул жакта дагы бир аз мондай бош жер бар экен.
Анан сиздер үйгө бул жактан деле кирсеңиздер болот. Бул переулок менен кирсеңиздер болот, же болбосо Сарыкулов көчөсү менен деле мындайынан кирсеңиздер болот. Андан ары үйдүн чыгыш чегерасы ушул Пескоблокко чейин болуп калат. Бул жакта бир мондай склад сыяктуу навес деле бар экен, туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми бул үйдүн баасын айтайын, туугандар. Бул үйдүн баасына $25,000 деп атышыптыр үй ээлери. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам. Азгана кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, туугандар. Негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Барашный типтеги үй 68 квадрат метр, жердин аянты 2 соток, техпаспорт бар, газ центральный, канализация центральный, отопление, көмүр, электр энергиясы жана газ менен иштейт. Киркамстромго жакын. Киркамстром могу Сарыкулов 13/3 даректе жайгашкан. Алыкулов көчөсүнө деле жакын болуп калат, туугандар. Мектеп, садиктер баары жакын жерде бар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом, туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.